Алар кимдер тақвалар десе, ғайыпқа иман келтірішет, намаз тұрғызышат. Жана Алла айтат, біз берген ырысқыдан сарпташат дейді. Біз берген ырысқыдан сарпташат. Тақва деп, мынау жердегі Құран-ы Кәрімдегі Бақара сүресінің ең башқа аяты ошол. Алар кимкен десе, ғайыпқа ишенишет. Ғайып деген қандай? Өзі бар, көзге көрінбейді. Бұны ғайып дейді. Екіншісі намаз тұрғызышат бұлар. Üçüncüsü Allah айтат, biz берген ырысқыдан сарпташат. Biz берген деген мааниси қандай? Адам айтышы мүмкін, мен илимим менен, құрбанчылығым менен, қиынчылығым менен таптым бұл ақшаны деші мүмкін. Тура, сіздің илимиңіз, тәжірибаңыз, қиналғаныңыз, құрбанчылығыңыз еске алынат. Бирок Алла Таала айтат, biz бергенден бергиле. Ошону Алла бербесе, ким берет эле сизге? Дагы бир тереңирээк түшүнүп. Жараткан Алла Субханаху ва Таала ошол байлыкты мен таптым деп эле кыйынсынып атасың да. Өзү сизди ким тапты өзү? Ошо мени сизге ким берди? Нары бери жүгүргөн путту ким берди? Ошо переговор кылып, ар кандай договор составить эткан ошо тилди ким берди? Ошо кол коюп аткан ушу колдорду ручка койгон. Контракттар, бул колду ким берди сизге? Алла Субханаху ва Таала буну бербесе сизге каяктан табат элеңиз, Ошо Алла Таала айтат, биз бергенден бергиле дейт. Демек Алла Тааланын жардамы болбосо, сиз таппайт элеңиз азыркы акчаны. Ошо Алла Таалан бери айтат, биз бергенден баарын берип кой деген жери жок. Мимма бир азын чыгарып бергиле. Кимге? Эң биринчи өзүңдүн эң жакындарыңа. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Шек күмөнсүз мына мал мүлктөрүн сарптагандар түндөсү, күндүзү, жашыруун, ашкере алар үчүн өз робуларынын алдында сооп бар. Жана аларга эч кандай коркунуч жок, жана алар кыжалат болушпайт деген аят Бакара сүрөдө. Түндөсү да сарптайт экен, күндүзү да сарптайт экен, жашыруун дагы сарптайт экен, ашкере дагы сарптайт экен. Сарптоонун 4 жолу. Сарптоонун 4 жолу. Ушундай маша Алла алымдар өткөн, ушундай үммөт өткөн, 4 сому болсо 4 сомун 4 түрлүү сарпташкан. 1 сомун түндөсү, 1 сомун күндүзү, 1 сомун жашыруун, 1 сомун ашкере. Şu mına ayatqa amal qılıb qoyayın depçi. Бұл аятта Алла Таала айтады, бактылуу адамдардын белгиси дүния ахиреттен эч кандай коркунуч жок, дүния ахиреттен эч кандай кыжалатчылыгы жок. Аларга Алланын алдында эң улуу сооптор күтүп отурат. Алар эмне кылат десе, мал дүйнөсү менен кандай мамиле кылат экен? Жашыруун дагы берет экен кээде ашкере дагы берет экен, кээде түндөсү дагы берет экен, кээде күндүзү дагы берет экен. Алладина юнфикуна. Сарпташкандар. Юнфикуна амвалахум, мал мүлктөрүн сарпташат. Биллейли түндөсү, ван-нахар күндүзү, сирран жашырын, аланиятан ашкере. Ошолорго Алла Таала убада берип атат. Неде убада берип атат дебейсизби? Аларга Алла Таала убада берип атат. Фалахум ажрухум инда раббихим. Алар үчүн ажыр сооп бар, өз робуларынын алдында. Алла Субханаху ва Таала эртеге бере турган. Бул дүйнөдө деле берекесин берет. Бирок чыныгы акысын, сиз кылган жакшылыктын акысын ахиретте аласыз. Түбөлүктү аласыз. Көбөйтүп аласыз. Жана Алла Таала аларга ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун. Аларга коркунуч болбойт. Жүрөктөн коркунуч чыгарып коет экен Алла. Дүйнөдө дагы, ахиретте да коркунуч болбойт. Алар кыжалат дагы болбойт.